Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу колай калк, эл журт, жакшысыздарбы, амансыздарбы? Маанайыңыздар жакшы болуш керек. Мынакей күндө жылып, жазда келип жадырап, барбыз эртеңки боло турган шайлоого канданып жатабыз. Жакшы жаңы көйнөктөрдү алып, жаңы жолуктарды салып, костюм-шумдарды тигип, андай болбош деле мүмкүн. Мен өзүмдүн эстегеним илгерки учурда советтеринде ушундай шайлоолор болгондо эжекелер апаларыбыз жаңы көйнөк алчу эле да. Жаңы көйнөк алып, бизге жаңы костюм алып берип, майрамдык маанай деп ушундай майрамдачу элек. Эми ал жөнүндө сиздер билесиздер, улумдар билет бул жөнүндө. Анан биздин шайлоолор акыркы күндөрү деле багы аз-маз элдин шагын көтөрбөстөн кайра түшүрүүчү болду. Элдин шагы маанайлары түшүп кетчү болду. Эми мунун өзүнүн себептери бар. Анткени ошо болгон шайлоолор биздин улуу урматтуу баягы сөгүн агартып бак сөөк деп коелу, акылдуу биздин талапкерлерибиз депутаттык болобу, президенттикке болобу абдан шаңдуу келишет, абдан дуу келишет, абдан күү келишет. Анан кийин эми мен азыр тарыхка кайталып жатам, кайрылып. Анан бирок убакыт өткөн сайын эле баягы дуудан, баягы күүдөн эле кайра эле чуу анан чыгып калып жатат да. Анан күүдөн чуу чыгып калып жатат. Анан ойлоп каласың, бул кандайча деп калабыз да. Эми аны чукулап олтурбайлы. Мына эртең шайлоого даярданып жатасыздар. Анан бирок азыркы айтылчу ой жүгүртмө улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз, бирок бул видеону илгери айткан экен. 2016-жылы Ата журт партиясынан чыкканда ошондо айткан жакшы сөзү бар экен. Ошол видеону таап дагы бул жака келгизем деп илгери бир видеолорумду айттым эле. Азыр кичине шашылыш болуп калдым. Ошо биздин президентибиздин айткан сөзү бар экен. Бул партиялык шайлоо болбойт экен. Мен Ата журт партиясынан чыгып жаткан себеби ошондой. Анан кийин балким партияга биз өсүп жетеликпиз. Ошондуктан биз партияны жоюш керек. Мына партиянын айынан элдер бөлүнүп жарынып атат деген бир жакшы ой бар экен да. Анан ушуну угуп бир мен айнын баягында эле айтты деп ойлоп сүйүнүп жүрүп турмун. Бул эски видео экен. Бирок кандай болбосун, ал абдан мындай түшүнүктүү, терең түшүнүп турган мындай бир жакшы чечим да, жакшы тыянак. Анан сүйүнүп ичинче ошо ойлодум эле, чын эле ошо азыр Нуркожоевич президент болуп калса, буюрса болсо, ошол ойлору дагы эле оюнда жүргөндүр. Анткени бул саясатта такалган киши, көргөн киши, билген киши деп ойлодук эле. Анан кайра эле өзүңүздөр көргөндөй билгендей партиялар калды. Керек болсо партиялар көбөйдү. Анан партиялардын сүйүнүчтүү жактары деле рекламный щиттерде турат. Бардыгынын сөздөрү тим эле сонун окусаң кубанасың. Көргөн шайланып жаткан адамдарды, айындарды көрсөң кубанасың. Чын эле акылдуу, ишмер, ишкер адамдар деп ойлойсуң. Чын эле ошондой болуш керек негизичи. Анан бирок ар бир партия, көп партия баары болуп эле келе жатпайбы. Анан ал өзүнүн тыянагын бербей жатат да. Тыянагын берип жатат, бирок өтө жагымдуу жагынан эмес, терс жагынан болуп жатканын сиздер байкап калып жатасыздар. Анан ошо мурунку ой жүгүртмөлөрдө бар эле. Эми ошол Америка Кошмо Штаттарында эки эле партия, демократтар менен республикалыктардын дагы кайым айтыштарын, акыяларын көрүп жүрөсүздөр. Анан аякта эки эле партия ушуга чейин барып атса, бизде канча партия бар? 12 партия бар, 22 партия бар, 32 партия бар, 42 партия бар, 52, андан да көп болушу мүмкүн. Анан кандай жыйынтык бериши мүмкүн? Анан ушундай учурда биз мына былтыр өтө мындай кандайдыр бир жан дүйнөгө бир кооптуу
өзүнчө бир жооптуу учурга туура келдик, төңкөрүштү көрдүк, революция деп жатабыз. Революциядан кийин эволюция болуш керек. Эволюцияны эл күтүп атат. Ушунча жыл кандай болду, мындай болду деп өзүнчө бир мындай. Одним словом, ждут чуда и в экономике, и в политике, и в философии, и во всех сферах нашей жизни. Ну, хотелось бы, чтобы наш народ этого чуда дождалась. Болор эми ошол күн. Деп ойлоносуң дагы, анан бир чети аябай берилип аласың да, бир ушундай өзүң берилип бир нерсе күйүп жүргөндө, ошо сен ушунчалык эл өтө колдоп жаткан адамдар ушундай сөздөрдү айтып жүргөн убагын көрүп алып, берилип аласың, чын жүрөктөнчү берилип аласың. Анан президентибиз, ал убакта президент эмес эле, ушу партияларды жоош керек деген ой бар эле. Президент болгондон кийин эми жаңы конституцияны кабыл алат. Балким өзү эле чечип коебу. Президент болгондон кийин партияны жоёбу деп ойлоп атабыз. Дагы эле биз үмүттөнүп атабыз. Өзүбүздү балким өзүбүз алдообу же мындай логикалык ой жүгүртүүбү же сабырдуулукпу? Дагы эле ой жүгүртүп жатабыз. Партиялар жоюлар. Эми биз ошо иштейм деген ишкер адамдарды биз иштебей эле барбагыла деп айткан оюбуз жок. Анан ар партиянын акылдуу башчылары отуруп алып өзүнчө мен билемдик кылып жатпайбы? Мына канча жылдан бери лозунгтарды укшак, сон лозунгтар, тим эле алтын тамга менен жаза турган лозунгтарда сүрөөлөр. Анан ошолор ушуну жазып жатпайбы? Ошонун үстүнө иш алып барыш керек эле. Эми иш алып барып жаткандыр, алып барбай жатат жөн эле деген болбойт, андай жок. Адамдык сапатка таптакыр туура келбей калат. Жок деп эле айтыш бул болбойт. Кылып жатат, бирок ошонун аягына чыкпай жатат, ойго ашпай, ишке ашпай жатат да ошо асыл ойлор. Эмне үчүн ашпай жатат? Кептин бар ошондо да. Кептин бар ошондо. Ашыш керек да негизи. Анан кайра эле биздин партиялык шайлоолор калды. Анан биз чет эле ойлоносуң, ошо биз буга жөндөн каршы чыга бербей, балким бар да ошо партияны түзгөндөр өтө мындай терең акылдуурактары ошондой эле болуп калды. Эмне үчүн ошолор баары чогулуп иш алып барышпайт деген да ойлор жүрдү, ой жүгүртүүлөр. Ошо туугандар, эми партияны дагы күтөлүү, күтпөскө айла жок. Балким президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жаңы референдумда закону, конституция кабыл алынгандан кийин, балким толук кандуу ишке президенттик башкаруу келгенден кийин бидеп дагы эл үмүттөнүп бүтүп атат. Мындай ишеничти Садыр Нуркожоевичке көрсөтүшкөн ишеничти мен ойлойм менин тарыхымда эч кимге көрсөтө элек. Анан мындай ишеничти, элдин ишеничин чыныгы элдин терең жүрөгүндөгү мүддөсүн, бир жакшы оюн ишке ашырыш бул өзү айткандай Садыр Нуркожоевичтин президентибиздин мойнунда. Мамлекеттин дагы көп түйшүктөрү, мамлекеттүүлүк деңгээлде кыйынчылыктар дагы мойнума келди 30 жылдан берки деп айтты инаугурацияда. Албетте эл жардам бергенге даяр. Эл менен иштеш керек, элдин акылмандары менен иштеш керек. Элдик өзүнчө бир уюм, ушундай топтор менен саясий ою бар, саясий эрки бар, саясий маңызы бар, акылы бар, наркы бар, курултай сыяктуу курултайдай
дагы көп бизде элдин топтолгон жыйындарыбыз бар. Ошолор менен иштеш керек деп ойлойм. Иш алып барат болуш керек. Анан эми закон деген негизи бат эле чечилип, бат эле жазылып калбаш керек эле. Аны бизде Кыргызда 7 өлчөп биргеш дейт. Биздин мында конституцияны керек болсо 70 өлчөптүр биргезсе болот. Макул эми азыркы жагдайга учурга ушундай экстремалдуу түрдө бат-баттан шап-шаптан иштей турган балким маалдар келгендир. Күтүп жүрө бербей, чөйлөп жүрө бербей, маңырайып, маңыроо болуп жүрө бербей, иштин көзүн билип жасай турган иштер жасалыш керек. Оңоло турган нерсе оңолуш керек, түзөлө турган нерсе түзөлүш керек. Турабы туугандар? Кандай күтөбүз эми? Күтөбүз. Шайлоодо болот. Шайлоодон кийинки шаңды көрөбүз. Буга чейинки шайлоодон кийин шаңдар өзүнчө шаңы маң болгон убактарда болгон. Анан эми буюрса баары жакшы үмүт кылабыз, жакшы ниет кылабыз, кыла бере келатабыз, кыла беребиз. Бирок ошол үмүттөр канчага чейин өчпөй жана берет экен. Үмүт өчпөсүн ылайым. Анда келе жаткан шайлооңуздар менен, урматтуу эл журт, дагы эле биздин ушунчалык элдин, мамлекеттин жашоосун терең ойлоп, ошого чыныгы акылымды, чыныгы асыл таза сезимдеримди, ишимди, бүт жүрөгүмдү жумшайын деген эр азаматтарга, чын эле ушундай барып жаткан эр азаматтарга чоң рахмат сиздерге. Сиздин ички дүйнөңүздөрдү баарыбыз биле албашыбыз мүмкүн, бирок ушундай ойлор келет, чоң рахмат. Ал бардыгы эле ошентип эле бербейт. Кол дагы келбейт, ой дагы барбайт. Ал оңой иш эмес да. Элдин тагдырын, мамлекеттин тагдырын ойлонуп, ушунчалык өнүктүрөм, иштейм. Биздин мамлекет гүлдөсө, өссө, өнүксө, элибиз бактылуу, бакубатта, ындымакта жашаса деген ой менен бара жаткан бул адамдар, бул чоң адамдар, булар өтө асыл адамдар деп да койсо болот. Ошондуктан урматтуу биздин талапкерлер, рахмат сиздерге. Бара жатасыздар. Ошол асыл оюңуздардан жыйынтык чыксын. Анан кимде ким башкача ойлор болсо, башкача ойлор бар да дагы турабы? Дагы өзүнчө саясий, маданий, экономикалык ойлор бар. Өзүнчүлдүк ойлор болушу мүмкүн бирөөлөрдө. Мен аларга эмне деп айтам? Эми есть же совесть. Правильно? Есть справедливость, есть истина, есть верховная мудрость, верховная справедливость. Уятуарлар коркот болуш керек, ойлонот болуш керек. А если аны ойлонбой коркпой калса, это уже диагноз, ребята, диагноз. Какой диагноз, наверное, вы сами знаете. Можете не знаете. Уже туугандар, ийгилик каалайм, жакшылык каалайм. Шайлоо жакшы өтсүн, жакшы ниет кыла беребиз. Бирок элдин оюнда уже партиялардан жадаган негизи. Бирок балким дагы бул партиялар балким өзгөчө кетеби. Эми биздин мистер президент буюрса конституцияны колго алгандан кийин, партиялар шайлангандан кийин дагы көрүп жатарбыз. Бирок жакшылыкка баарыбыздын үмүтүбүз чоң. Анан балким бара-бара аста-аста, бирок көп узабай, балким башкача шайлоо, башкача система, башкача бир өзгөчө өнүгө турган бир жолдорду таап алабызбы деген дагы ойлор, үмүттөр чоң, урматтуу меймандар. Анда ушул мындан кийинки видеолорунда мен өзүмдүн кыргыз элине кандай шайлоо кеч керек, ушундай бир өзүнчө бир ой жууртум бар эле. Аны менен мен азыр кийинки видеосунда сиздер менен бөлүшөм.